Карарчы айылынын тургуну дыйканы Сардарбай Арзыбаев 10 гектар кайракы жерге мамлекеттен бөлүнгөн вакула сортундагы арпанын үрөөнү себүүдө. Вакула сортундагы арпа көп түшүм берген үрөөн. Президентибиз Садыр Жапаровдун колдоосу менен берилген уруктардан алып, жаңы уруктардан сеп атабыз. Биз да ушу берекесин берсин деп сеп дыйканчылык кылып атабыз. Анан түшүмдүк да каза күзүндө көрдүк го. Быйыл өткөн жылга караганда техниканын кызмат акысы кымбаттады. Механизаторлор акынын кымбатташын запастык бөлүктөр жана күйүүчү майдын көтөрүлүшү себеп болууда дешет. Бирок ага карабай дыйкандар убагында айдап сөй иштерин жүргүзүүнүн аракетинде. 1 гектар жерди 7000 сомго бардык операциясы менен бүтүрөт да. Ошондо 10 гектарды 70 миң кетет. Жылдан жылга кымбаттап атат акылар. Жылдан жылга кымбаттап атат. Бирок дыйканбыз баары. Ошол жерден бир жакшы нерсе алып калабыз деген үмүт менен айдап атабыз. Карарчы айылында май айынын аягында тоодон түшкөн суу тартылып, суга суусу тартыш болуп калат. Ошондуктан дыйкандар үлүш жерлерин 2 жолу сугарууга үлгүрүшөт. Кайракы жерлер болгону 1 жолу сугарылат. Карарчы айылынан алып суу ошол суу менен сугарабыз. Башка жайкызын эч кандай суу болбойт. Бир эле суу жетет жер. Быйылкы жылы мамлекет тарабынан дыйкандарга 4,5% менен 3 жылдык мөөнөткө буудай жана арпанын үрөөнү берилген. Себүүгө 84 миң гектар жерге ар кандай чөптүн, буудайдын жана ошондой эле төө бурчактын үрөөндөрү себилет. Азыркы кезде 1500 гектар буудай, 2000 гектар арпа сунушталган. Бүгүнкү күндө 1000 гектардай буудай, ошондой эле 1,5 гектар жерге арпа себилип калды. Негизинен буудай арпа жогорку зонада Талас районунда себилет. Анткени күзүндө 9000 гектар жерге Кара Бура, Манас райондарына буудай себилип калган. Учурда бардык райондордо айдап себүү иштери уланууда. Орозбек Пейшебаев, Талас облусу.